менен жүрөгүмдө көңүлүмдө ата мекен. Саламатсыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жол болгон болсоңуз, подписаться жана анын жанындагы коңгурочуну басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрдү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Кыргыз Тайм каналынын бүгүнкү сиздерге даярдаган берүүсү Асанов Курсан Сатарович тууралуу болмок. Өскөн жерим ар ташымды курман кылам мен сен үчүн өз башымды. Кайда жүрсөң, кайда болсоң мени менен жүрөгүмдө көңүлүмдө ата мекен. Сүйүнсө да кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Энелердин мерим төккөн көздөрүндө бабаларды унутулбас сөздөрүндө балдарыңызга кайгырса да Курсан Асанович 1966 жылы 31 августта Ош облусунун Кара Суу районунун Жаңы Арык айылында туулган. Жогорку билими 1998 жылы Ош мамлекеттик университетинин педагогика адистиги боюнча аяктаган. 2004 жылы Ички иштер министрлигинин академиясын бүтүргөн. Эмгек жолу 1984-1986 жылдары Советтик армиянын катарында болгон. 1991-1992 жылдары милициянын Атайын бөлүгүнүн 6-ротадагы кызматкери. 1992-1994 жылдары Ички иштер министрлигинин ыкчам маркеттеги бөлүгүнүн кызматкери, ротанын командири. 1994-1997 жылдары Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн полкунун 6-ротасынын командири. 1990-1999 жылдары Жалал-Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам өкүлү. 1999-2000 жылдары Жалал-Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ага ыкчам өкүлү. 2000-2001 жылдары Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси. 2001-2002 жылдары Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси. 2002-2004 жылдары Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси. 2004-2005 жылдары Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары. 2005-2008 жылдары Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси. 2008 жылы Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн 9-бөлүмүнүн жетекчиси. 2008-2009 жылдары Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчиси. 2009-2010 жылдары Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси. 2010 жылы Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары, кийинчерээк жетекчиси болгон. 2010 жылы Сверлов райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси. 2010 жылы Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси. 2010-2011 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. 2011 жылдан бери ички иштер министринин орун басары. Алган наамдары: милициянын генерал-майору, үй бүлөлүк абалы, 3 кыз, 1 уулдун атасы. Үстүбүздөгү жылдын башында Курсан Асановду эл өкүлдөрү катарына чакырган. Депутат министрдин орун басары берилген бардык суроого так жооп берип жатканын белгиледи. Жогорку Кеңештин депутаты Умбеталы Кыдыралиев ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов депутаттардын берген суроолоруна ушунчалык жакшы жооп берип жатканын белгилеген. Курсан Сатарович, сиз абдан жакшы жооп берип жатасыз. Кийинки чакырылышта бул жака келиңиз, деди депутат. Кыдыралиевдин мындай сунушуна Асанов жооп берген жок. Бирок вице-спикер Мирлан Бакиров Курсан Сатарович даярдык көрүп жатса керек деген оюн билдирген. Бул арада Бакыт Төрөбаев да өзүнүн жеке баракчасына Курсан Асанов тууралуу оюн жарыялады.
Курсан Асанов Койташта экс-президентти кармоо операциясынын башында туруп, жөнөкөй жарандарга жана күч органдарынын кызматкерлерине улуттуу зыян келтирбей, өз милдетин так жоопкерчиликтүү аткарып, профессионалдуулугун дагы бир ирет далилдеди. Анын 2010 жылдагы кандуу ош окуясында эл менен бирге болуп, тынчтыкты камсыз кылууга, улуттар аралык достукту, ынтымакты бекемдөөгө кошкон салымын жакшы билебиз. Курсан Сатарович кыргыз милициясынын жүзү, чыныгы генерал гана эмес, ал мамлекеттин бүтүндүгүн, кызыкчылыгын биринчи орунга койгон патриот инсан экенин көрсөттү. Ага бекем ден соолук, үй бүлөсүнө бакубатчылык, жоопкерчиликтүү ишине ийгиликтерди каалайм. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Жогорудагы берүү Спутник KG, Википедия, Facebook баракчасынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Кылым кезген кыргыз тили кайда жүрсөң мен ошончо жакшылап бүтүрөйлү сизге балдарыңызга эч ким тийбейт. Жок, мага бир тиyin, мени керек болсо атып салгама, балдарга тийбесиңер болду. Эч ким атпайт. Жок, балдарга тийбесиңер кыздар. Тийбейт, сөз берем. Сабабайсыңарбы? Сабабай, тийбейсиң, сөз бере кал, эч ким тийбейт. Анткени мисалы мына жанымда жүрөт балдар, билесиңер да, жанагы заложник деп атпайсың, ошолорду сактап койгон ушу балдар. Мен кече заложник сактабам. Мен сөз берип алам. Менин сөзүм бар. Мен мына ички иштер министринин өзүндө 9 жылдан бери оруп атам. Мен айтып коеюн, мен сөз бергенден кийин мен сөзүмө жооп берем. Асан Курсандын сөзү. Бирөө тийбейт. Мен накта сөз берем. Бирөөгө тийбейт. Bir sözünü de atkaram ben. Men söz bergende almadım, bilesin. Takan takalma. Kursan, sen anda beri gel, bulardı men tekrar sürüyorum. Bana men bana. Vallahi jet. Bırak canındaki balдар arkana çıkıp gelet de, Kursan. Ama kaçedin. Oh. Ne yaptın? Geliniz. Артыңдағы балдар ылдый чүтүрсүн да, сени аркаңан чыркап берсең эмне кылабы? Амаша сен. О. Кечти ачып балдар түшүп. Жок. Дай кама. Birinciden aman şaşırmış. Şu ehliyetini böyle durup, ondan gelip tur üçünü menen gelip durup, bana kandım gereği yok. Ben özüm palon menen bolgoçun, men raşılık bilirim. Bardığı mıyzam negizinde çeçilip, param koydu. Baldarınızdan hiç kim tiymeyin. Söz veriyor. Alır biz vakit köp aldık. Все время подталкивал вперед, чтобы они шли вперед. Я сразу предупреждал, что я буду сопротивляться. Потому что я не баран, которого Сооронбай поведет там глотку перерезать. И ответственность за то, что случилось и со спецназовцами, и с гражданским населением, это несет полностью сегодняшняя власть во главе с Сооронбаем Жээнбековым, которым не нужно разбираться, им не нужна правда, им нужно просто любым путем, чтобы замолчал Атамбаев, желательно навсегда. Орусиянын президенти Владимир Путин акыркы саясий окуяларга байкоо салып жатканын айтты. Сиз байланыш алган жоксузбу же байланыштыңызбы бачы? Биякта байланыш жок билесиңер. Түнү менен болгон жок байланыш. Эми негизги албетте биздин ишенгенибиз башка бир өлкөнүн президенти эмес, кыргыз эли. Кыргыз элине рахмат, элибизге рахмат. Bir burçuna şangşıy bergin kılım gezgen kırgız tili Kayda жүрсөң, kayda bolsоң meni Жүрөгүмдө, көңүлүмдө атам экен Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным Seni менен ата журтум Кыргызстаным
Senelerdin merim tökkön gözlerinde ak kırları sık göldüm şıbırağa min sırları elestetem öskön jerim ara taşındı. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө да жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар. Gönlümde atam eken Suyunsa da kaygırsa da menin canım